Базарда иштеген сатуучулар Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө каршы болуп чыкты. Мамлекет биримдиктин пайдасыны көрсөткөнгө аракет кылса дагы, карапайым калк бул сөздөргө ишенбейт. Каршымын да. Эмне үчүн? Себеби бизге окшогон бейбечара адамдар кыйналат да. Пенсия көтөрүлбөсө, биз товарды Кытайдан алып келип атсак, Кытайдан алып келген товарлар кымбат болуп кетсе, биз эмне Россиядан алып келебиз. Россиядан кайсы товар чыгат? Бизге эч кандай пайдасы тийбейт. Например, Кытайга именно Кытайдан товар алып келиш уже бизге, например, любой эле карапайым калкка, базарда иштегендерге, жеке ишкерлер үчүн кыйын болот да. Эми каршымын дегенде деле эмне кылмакпыз, таможенный союз азыр бизге керек болуп турат да. Биз мамлекетке керек болуп турат. Ошол себептен эми башчыларыбыз эч жака отказ кыла албайт, кирет таможенный союзга. Эл үчүн эми анча-мынча эмелер кымбаттайт деп атат, товарлар. Бирок эми биздин өзүбүздөн өндүрүлгөн, мисалы үчүн эт продукциясы, же болбосо картошка, жашылча өзүбүздөн өндүрүлгөн продукциялар свободно Россияга, Казакстанга, башка мамлекеттерге чыгып кайра элге выгодно болот. Таможенный союзга кошулсак эмне болот? Бизге кыйын болуп калат, базарда иштегендергечи. Бүт нерсе кымбаттайт. Элдин жашоосу дагы эме болот. Элдин жашоосу дагы кыйындайт. Ошол. Таможенный союзга мен каршы эместигимди айта албайм мен. Мисалы, кадыр биздин завод, фабрика жок болсо, бир производство иштебейт. Эгер эч производство иштебесе, биздин эмебиз кандай, абалыбыз кандай болот? Бу жерден. Мисалы, биз могу товар менен отурабыз, мисалы, российский товарды биз кантип сатабыз? Анын товары качественный эмес, мындай товар, мындай эмес. Мисалы, кымбат келсе, эл эле кыйналат да. Элдер мындай бага ала албай калат. Элдин кыйналганында болуп калат, кош керек деп ойлойм да, мисалы. Бул таможенный союзга билбейм, мен каршымын деп эле айткан болот да, мисалчы. Биздин кадимки жашообуз ушундай ылайыктуу болот экен. Таможенный союзга кошулганга каршыбыз. Себеби элдерибиздин жашоо кыйын. Бардык товарларыбыз Кытайдан келет. Туурабы? Өзүңөр деле билесиңер да. Пенсия тем более көтөрүлбөсө биздин каракаттаңдарга деле кыйын. Биздин жашообуз барган сайын оор боло баштайт. Кризиске учурайт элдин баары.